Жалпы өздік құрамның саны 18 адам болып, өрт өшіру команданың имараты шаһардың борборында ескі кербез сарайында орын алған. Ошол мезгилге жараша өрт өчүрүүчү жабдыктар менен жабдылган эле суткалык бойлордо 4-5 өрт өчүрүүчү турган. Ошол жылдары жалпы эле республика боюнча өрт өчүрүүчү автоунаалар өтө эле аз санда болгондуктан нарында өрт өчүрүүчүлөр куралдануусунда ат чегилген араба, үстүндө 250 литрдек суу батуучу жыгаш челек жана кол менен суу сондуруучу кызыл факел үлгүсүндөгү насос болгон. Араба өрт сысыгына кетип баратканда көчөдөгүлөр жол бошотуу үчүн кол менен таккан темир коңгуроо менен белги берилип турушкан. 1941-1945 жылдары улуу ата мекендик согуш учурунда кызматка жарактуу эркектердин көпчүлүгү жана қан майданга кеткендигине байланыштуу өрттөргө өспүрүм балдар жана аялдар чыгып өрттөрдү өчүрүүчү. Нарындын эли чоң жаңылык болгон. Азыркы учурда Нарын облусунда 6 өрткө каршы бөлүктөр иштеп жатат. Алардын куралдануусунда жаңы үлгүдөгү КАМАЗ, ЗИЛ жана куткаруу ГАЗель, Nissan Harbor жана Toyota Hilux үлгүсүндөгү авариялык куткаруу автоунаалары бар.